Bir hadiste geledi. Екі адам musulmon salamdashganda Allah'ın tarafından 90 rahmat düşöt eken. Milost. Rayımdılık düşöt eken. 100 rayımdılık düşöt eken. Kim birinci salam berse 90 oşol jaka ötüp ketedi. Ekinçisi salamga жооп бергенге 10'u kalıp kaladı eken. Kança düşöt ekeni? 100 düşöt. Birinci salam bergenге kança ötüp ketedi? 90 ötüp ketedi. Salamga алег алганга kança? Şu ekönün Allah'a süykümdörөгү маанайы жарык болуп учурашканы дейт. Кабагым бүркөбөй, настроение жок. Андай эмес, машалла. Ким ise ошо маанайы жарык болсо, ошол Аллахтын алдында süykүндөрөт. А так 90 бул жакка кетип калат. Болбосо салам айтуу сүннөт, жооп берүү важип. Эгерде жооп бербей койсо ал күнөөкөр болот да. Салам айтпай койсоңуз, сүннөттү таштагандын күнөөсүн аласыз. Salamga жооп бербей койсоңуз, важипти таштаганын күнөөсүн аласыз. Жамандай бул. Ты чё е? Экинчиден бизге бир сабак. Сиз салам айттыңыз, саламга жооп бербей койду. Кыжалат болбоңуз. Ал күнөөнү алып кетти, сиз соопту алып кеттиңиз. Эмне кыжалат болосуз? Анын жанындагы периштелер сизге салам берет ал. Түшүндүңүзбү? Өзү салам бербей койсо да. Ошон үчүн кээде таарыныч болуп, тигинтип саламды бербей койбош керек. Ошон үчүн айтат да, алымдарыбыз айтат. Эми адам баласы болгондон кийин Алла Таалам биз баарыбызды ар кандай мүнөздө жараткан да. Баарыбыздын мүнөзүбүз бирибизге дал келүүсү зарыл эмес. Болбойт дагы. Кээ бир адам менен жылдызың келишет. Мүнөзүң келишет, характериң келишет. Кээ бири менен келишпейт. Ошо келишпей калганда душмандашпа. Салам менен дуаны таштаба. А так мамиле кылбай эле кой. Себеп экөөбүз характерибиз келишпейт да. Бир нерсе болуп кетсе эле жаным кетет. Дегендей болуп кетет, мындай болуп кетет. Лучше кой, мен өзүм жолумда, сен өзүң жолуңда. Бирок мен өзүм жолумда, сен жолуңда саламы жок. А бул болбойт, бул мусулман эмес, бул ислам эмес. Чүнктүү? Хоть сизге жакпаса дагы, характер келишпесе дагы, сизге жамандык кылса дагы, айырмасы жок, саламдаш керек. Сөз саламдаш керек. Салам алейкум. Экинчи саламды, биринчи салам таштаба.